Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые главы делегации, позвольте сердечно приветствовать всех участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Мыйзам бардык нерседен жогору турат. Себеп дегенде калың 6,5 миллиондон ашык элибиз карап турат. Мына ошол коомчулуктун астында биз бир эле ошол мыйзамдуулук менен сактап, мыйзамдуулуктан тартип менен, анан адилеттүүлүк менен кетиш керек дайыма. Бул аябай кандай бүгүнкү күнү маанилүү. Анткени элибиз дагы тарыхта өз баасын берет. Мындан сырткары эл аралык коомчулук да карап турат. Биз мындай кырдаалда, мындай мурдакыдай мындай каталарга жол бербешибиз чоң мааниге да. Конституциялык мыйзам, элдин укугу, анан адилеттүүлүк бул эң башкысы. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68-чи беренесине ылайык жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети Жогорку Кеңештин төрагасы катары мага жүктөлдү. Мен болсо ал кезде ошо президенттин милдетин аткаруучу катары менин милдетим башка болду. Мамлекетте биринчи кезде стабилдүүлүктү орнотуп, калыстыкты камсыз кылып берип, мыйзамдуу талаада шайлоону өткүзүп бериш менин милдетим болду. Дүйнөлүк коомчулукта биздин Кыргызстанда бийлик бар жана иштеп атат. Бардык жанагы аракеттер мыйзамдын алкагында жана конституциянын талаптарына ылайык иш алып барылып атат деген маалыматты берип, анан ушул мамлекеттин мындайча айтканда башчысы катары, мамлекеттин башчысынын милдетин аткарып аткан инсан катары ушуну айтып, мамлекеттин мындайча айтканда туусун көтөрүп туруп болгон да.